Жаңылтарыбызды улантабыз. Аксы районуна караштуу Авлетим айыл аймагынын Мукур айылында жайгашкан Калмат Алымкулов атындагы мектептин окуучу кыздарынын арасында Кыргызстан кыздар укугун аймактык кабарчыбыз айтып берет. Жана мугалимдер катышты. Мында коомдогу аял затына болгон зордук зомбулуктун алдын алуу, ар кандай зыяндуу өнөктөрдөн сактануу тууралуу баяндамалар, сахна көрүнүштөр чагылдырылды. Эми бунун проекттин айырмачылыгы эмнеде? Бул проектте биринчиден укук боюнча өтө сонун мазмундуу закон үйрөнүшөт. Экинчи бул сахналаштыруу аркылуу окуучуларга жеткиликтүү болуп айтат. Мына биз байкап атабызга зордук зомбулукту кандай кылып токтотуу, же болбосо адамдарга кандай кылып мамиле кылуу жөнүндө аябай сонун мазмундуу иштер жүрүп атат. Чүй областынан да коноктор келген. Долбоордун окуучуларга тарбиялык жагынан тийгизип жаткан пайдасы чоң. Иш-чараларды өткөрүп туруу өсүп келе жаткан жаңы муунду адептүү, намыстуу, ыймандуу болууга үндөйт. Улуттук кыздар федерациясы менен бир долбоордо иш алып барып атабыз. Себеби дегенде ошо кыздардын укугун коргоо, ошолордун билим сапатын укуктук жактан күчөтүү, же болбосо өзүлөрүн өзү сактап калуу боюнча мына азыркы мезгилде театр форум жүрүп атат. Мына балдар ушу темада дагы өзүлөрүнүн укугун кантип коргош керек, билимин кантип жогорулаш керек, бир канча. Долбоорго Авлетим айыл аймагынан 5 мектептин окуучулары келип катышты. Алардын айтымында долбоорго катышып, өз ойлорун ачык айта билүүгө, биргелешип аракеттенүүгө үйрөнүшкөн. Оюн эркин айтууга үндөйбүз. Өзүн болгон эчне зордук зомбулук көрөбү же башка болобу, өзүнүн оюн айтууга жана аны жашырбоого үгүттөйбүз. Ошондой эле ал эми балдардын дискодебатта тартынбай бийлеп, ошондой эле дагы ошол биз топтор менен иштегенде да өздөрүнүн оюн айтып, жана ошондой эле эч тартынбоого үгүттөйбүз. Алина Адилбек кызы, Абдымомун Калбаев, Акназар Сулайманкулов, Аксы району.